Hır süybөгөн жүрөктагы жүрөкпү сууруп ташта андай чабал жүрөктү. Hırды сүйгөн асыл жандар кайдалар, ыр сүйбөгөн жаман чөйрө жүдөттү. Арбаңыздар урматтуу телекөрөрмандар, Элтер мамлекеттик каналындагы Чак түш маданий көрсөтүүсүн назарыңыздарда. Биз менен бир болуңуздар. Бүгүн биздин студиябызга ырды сүйгөн асыл жандар келип отурат. Байыркың өнөр өчпөгөн, басынган сайын көктөгөн, илгеркиң өнөр өчпөгөн, ийленген сайын көктөгөн деп биздин ата бабадан келаткан улуу төкмөлүк өнөрдү аркалап келаткан, Кытайдан келген, кересинде ушул жакта окуп билим алып, биздин акындар менен аралашып айтыштарга чыгып жүргөн, ушул Кыргызстандан табышып, бири-бирине ашык болгон, азыр бири-бири менен жубай болушуп этишип жүрүшкөн жубайлар келип отурат. Мына Ажыбек Дүйшен уулу, Гүлкайыр Айбаш кызы келип отурат. Урматтуу коноктор, студиябызга куш келипсиздер. Мына атайын боордош элибизден келип, ушул жакта мына өнөр аркасы менен өнөрпоздорго жолугуп, акындарга жолугуп, улуттук Манас театрга бардык деп, ушул сагынып калган жерлерди көрүп, аралап, ошол сагынган өнөрпоздорго жолугуп, сагынычты жазып жүргөн экенсиңер. Ажыке эми адегенде ушул ал жакта жаткан жер кандай, ал жакта тууган эл кандай деп адегенде ушу телекөрөрмандар менен учурашып, саламдашып алсаң деген сөз берейин. Рахмат. Ардактуу кыргыз эли, бар болуңуздар, ден соолукта болуңуздар. Ошол экран аркылуу жалпыңыздар менен жүз көрүшүп, саламдашып, амандашып турганыбызга кубанычтабыз. Ал жакта эл журт аман эсен жатышат. Баары жакшы, салам айтышты. Миллион элдин атынан ысык салам айтабыз. Баракелде. Гүлкайыр. Рахмат. Биринчиден саламатсыздарбы, Кыргызстан эли. Биз кайра келдик демекчимин. Көп жыл бою ушул жактан окуп, билим алып кеттик. Жакында кайра келдик. Сиздер менен ушундай жапжакшынакай көрүшкөнүбүздөн аябай кубанычтамын. Баракелде. Ажыке баягы биринчи сөз жаралган деп, баягы кара сөз менен алыс жакын тааныгандар менен сагыныч жазып, сагынычтарды жазып алсам, ушул биздин экран аркылуу, Элтер аркылуу, Чак түш аркылуу деп сөз бердик. Эми акын болгондон кийин мына экөөңөр тең ушул бир үй бүлөдө түтүн булатып, экөөң тең ушул төкмө акындыкты аркалап келатасыңар. Анан кыргызда айтып коет го, эки кош чукордун башы бирикпейт, кайнабайт деп. Силер экөөңдүн кайнатып, дасторконду жайнатып, кайнатып, мынакей бири-бириңер менен ушул комузду колго алып сайрашып келатасыңар. Кут болсун демекчибиз. Анда эми комузду колго алып, эл менен, журт менен баягы ыр менен сагынычта, ыр аркылуу айтып, бир саламдашып алалы анда. Kırgız elge meni kanatın ayga sermegen. Esende şelin anda biz ekran arkuluğun elmenen. Koyagay töröp eylel uşul, törösü bolgon önördün tökmönü dayım doy degdegen. Oy sırdaşa bilgen tilin tap sıdırın sokkon jelmenen. Kastaşın ölüp jatsa da kaygırıp jaşı sel degen. Oy göy-göyün aysa kaybırı gökrök toşundoy gerbegen. Mаңызду жашооң уланткан маңдайдан аккан тер менен. Акынын сүйгөн ардакта бак калпак элим барсыңбы, ошоңа аламдай пейлиң еңгенен. Арулукка чөмүлгөн агаяк сөздүң айтам көңүлдөн. Мынан атайын келсем элиңе чак түшкөмүнда чакырып орун бердиң дой төгүлгөн. Ой мемиреген күнгө окшоп мен болоюн дой төгүлгөн.
Anan semiz tay jegen börüдөй, ağa sen bolgun çındadoy semirgen. Hemi жақшы сөздөр кетпесин ары вақтадой көңілден. Сіз дағын ақындардың бірісіз ақ тұлпардай, елірген алтындай сөзіңдой өрілген. Жұртыңа салам ап келдім, жуңқадай ұлы жерімден. Емі қағылайындой ағатай, бүгін төріңізге келгенде, ырдабай қантып той кетелі, ырысқа толсын деп айтам, ұшыл құтты қырғыздой мекені. Ой дүйнеде болып тыныштық, барып biz bir dayday ösöle. Ağay men batamınday oylarga. Oy can düğünüm çında elmireme gözgöçe. Can dosunuz özgöçe elmirmek ustattoy bolgonda. Emin öksük eken uşunday ömürdün jolu. Öksük bolot eken uşunday ömür degendoy çoğun jolda. Oy akındardı çıkarıp elmirbektey ustatım. Aylangan ömür korgonda. Hemin andan başka doy ne deyin, asılın sözdün doy tereyin. Toy dalay жақшылықтар бар bolsa siz menen janaşıp birge doy göröyin. Mana janımda turat jubayım, bir bolgon birge doy önörüm. Anda gezekti bir uçun dep, anda göküştün talantındağı göröyin. Bana güldü. Bu buna kuş uçuraşı ağzından da. Bir üyde, bir tutumda, bir çıkarmacılıkta hazırda bir жүрүшүнө суроо беребиz. Кармап турган комустагы өзүңдү чыгар экен. Salamdaşıp başlayın jaltыңарга. Başıyıp salamdaşı saltыңарга. Ulturmuştun jergalan genen görüp buyrusunlar bir candı balkıganга. Buyrusunlar bir candı balkıganga. Amansың bu жаңылыкка баскан элим. Жамандыктан жабойу качкан элим. Алатоодо турмуштун көчүн улап, аламга көз чаптырып жаткан элим. Аламга көз чаптырып жаткан элим. Balıkka süzü oңой gelen jerde. Şumkarga şungu oңой tereң jerde. Güldestele bir türmögön sunayınçı. Gül hayır kayda gitti degenlerge. Gül hayır kayda jüröt degenlerge. Elimden kanıp geldim. Gündey bolup jalpыңарга жарык berdim. Alamdın tınıştığın saktap жаткан ак salamın jungonun alıp geldim. Ak salamın jungonun alıp geldim. Vakit bul jaştığыңды tonoçu kız. Hiç kimde bolboso ken tonotuluş. Ömürdün 2 gündük saparında önürdün jorgo mingen joloçubuz. Önürdün jorgo mingen joloçubuz.
бар бүтпөгөн коштугубуз толо берсин бөксөргөн боштугубуз ат тезегин кургатпай катташалы улансын жунго Кыргызстан достугубуз улансын жунго Кыргызстан достугубуз. Баракелде, мына өзүң айткандай, тилек кылгандай достугубуз уланып, дагы мындан бекем болуп, эки эл тең эсен болуп, ушул төрөлгөн уулдар чечен болуп, бир жакшы доорду өткөрө берели. Анан эми мына арадан бир 8 жылдай болуп калды да, 8 жылдын жүзү болду. Силер барып ал жака барганыңарга биз болсо арада ошол бир аламат болду, ковид болду, пандемия болду. Элмирдей досту жоготтук, курсант Нурматовду таанып калдың, андай акынды жоготтук. Бир асылдар ошол аламатта кетип калды, бирок негизи ошол эл менен аралаш жашаса дагы далайырларды жаратат эле. Ал жактагы ошол биздин бир боор ага туугандар эсен болсун. Анан ажыке өзүңдөн баштайлы сөздү эми. Ошол бул жакта билим алып, мына канча айтыштарды айтышып, аралашып акындар менен. Андан кийин баягы туулган жерге барып кандай жумуштар болду, кандай жаңылыктар, өнөрдөгү жаңылыктар, ошол боюнча кеп таштайлы. Бар болуңуз агай. Бул жактан биз келип, университетте окуп, андан сырткары өзүңүздөй агалардын артынан ээрчип, Элмирдей эсил устаттын өрнөгүн алып, сахнага болгон сапарга аттанганбыз. Ошол өнөрүбүздү эптеп өстүрүп, тигил жакта дагы эл журтка кызмат кылып, элге кермек болуп дегендей турмуштун көчүн улап жүрөбүз. Жакшы, мына дүйнөдө эң сулуу кайсы кийим десе, боюнда бар аял сулуу дейт да. Кыргыздын санын көбөйтүп, бизде азыр мына Кудайга шүгүр өзүңөр дагы келгенде мындай көзүңөргө көрүнүп сезилген чыгар. Бизде жылыштар болуп атат, мына Кудайга шүгүр мурдагыдан. Ал эмес мына жетекчилер айтып атат, көбөйгүлө, төрөгүлө, 10 миллионго жетели, азайып атабыз деп айтып атат. Андыктан ошол улуттун санын көбөйткөн аял заты эң мыкты аял заты деп айтат элем. Анан канча балалы болдуңар, балдар кандай чоңоюп, алар өнөр жолундабы? Гүлкайыр, эне катар өзүңө сурайм. Рахмат. Биринчиден барыбызга эле көбөйгөн, төрөлгөн буйрула берсин. Анан биз 2 балалы болдук. Биз ушул Кыргызстандан кетерде ошунчалык бойдон кеткем. Келерде куру келбейли деп дагы ошунчалык келип калдык. Жакшы абдан. Ошо кызыбыз болсо атын Майрам койгонбуз. Жакшы. Азыр 2-нчи класста окуйт. Ошол жакта окуп атат 2-нчи класста. Чыгармачылыкка жакындар болсун. Эми ата-энесинен акын болсо, анан алардын ортосунан төрөлгөн бала сөзсүз. Андан дагы ашып түшкөн акын, чыгармачылыкка бийик кармаган инсан болсун дейт элек. Анан эми мына ушул 2 комуз турат да. Урматтуу телекөрөрмандар, мына ушул комуз эң карачы бул оймо менен Кыргыздын оймосу эми бул жагы да керемет, бул жагы да керемет укмуш кылып жасаган ушул ажыкемдин өзүнүн колунан чыккан комуздар экен. Мыкты мынакей. Бир эле акындык эмес, устачылык жак менен дагы өтө чоң талант экен, өнөр экен. Ажык ушу боюнча да айтсаң, мына комузтуга үйрөнгөнүң эми бала кезде үйрөнсөң керек. Комузду чапканды качан баштагансың? Бул чапкан устачылык дагы атадан калганбы? Дегеле кандай ушул боюнча бир телекөрөрмандарга айтып өзүңдө көрсөтүп мынакей. Рахмат. Алчылар болсо комузду дагы ала келип туруп, урматтуу телекөрөрмандар, комуздар бар экен, кызыккандар болсо алса болот экен мынакей. Эр жигитке жетимиш өнөр аздык кылат дейт эми. Ар кайсы тармакка ушундай колдун жетишинче чаман жетинде баш салып жүрөбүз. Өнөрүбүздү дагы колдон кое берген жокпуз. Андан сырткары ушул устачылык менен дагы алып урушуп калдык.
Бул эми мен өзүмдүн жеке кызыгуум да. Үйдө ата-энем же мындайнан туугандыктан жок. Биздин уруудан комуз черткенде киши жок экен. Комуз черткенде гана жок. Бирок мен чоң атам сөзгө чебейир, аябай чечен киши болгон. Ар бир баягы чогулуштуктун көркү болгон, сөздөн эңилбеген ошондой киши болгон. Анан биздин урууда комуз черткенде киши жок экен. Мен ошону буздум окшойм. Ошо эптеп комуз чертип ырдап жүрөбүз. Комузчулукту ушул жактан эми биз өзүм комузду аябай сүйөм. Комуз дагы жакпай берет. Өзүм кыйратып черте албайм, бирок комуз тандайм да. Анан Намазбек агайдын ошо усталардын үйүнө барып, комуз алып жүрүп, ошо устаканасын көрүп калдык. Анан тигил жакта дагы агайларыбыз бар. Комузду мыкты чапкан. Ошолордун үйүнө комуз алгалы барып жүрүп, анан көзүм түшүп калды окшойт. Эми өзүмө бир аракет кылайын деп жасап, анан көбөйүп калды да. Устакана. Балким баягы ер жигит тайын тартат деп коет го. Ер тайын тартат деген сөз бар да. Тай жактан тайытам, аны утам. Тайытам жүгөн куюшкан, жанагы шакек билериктерди жасаган уста болгон. Ошону айтам да, ошол ал тараптан болсо да бул тарап бир жагынан бар да. Аккан аркан суагат устачылыгы бар. Жакшы. Гүлкайыр, сен кандай ушул өнөр жолуна өзүң жакта ата жактанбы, тай жактанбы, дегеле комузду акындыкка канча жаштан башталды кызыгуу? Ким кызыктырды? Мисалы бала кездеги бала өзү бир 5-6 жашта эле билине баштайт экен негизи эле өнөргө. Ошол кездерден эле билинет да. Кандай ошол өнөр жолу? Бул акындыктан мурда мен өзүм ырдап калганымды айтайын. Биз эми эл ичинде дастуркондун чети өзүнчө бир чоң сабак. Апам менен атам экөө чогуу бир жерлерге барганда шаңшытып ошол орунду, ошол сорунун гүлү экен да. Биз уксак эле атам комуз чертчү, апам коштоп ырдачу экен. Анан эми экөөнүн эмгегин бөлүштүрө албайм. Ырдап калганым, комуз чертип калганым ушул ата-энемден келсе керек. Анан бул төкмөчүлүккө мен негизинен тияктан мынтип төгүп ырдаган эмесмин. Ушул жака келгенде ушул Ажыбектин төкмөгө деген кызыгуусу аябай күчтүү экен да. Анан мен буяка келген кезде, мен жатакта жалгыз болуп туруп эмне кылам, силер менен чогуу бара берейин деп айтышпонтко бардым да. Эчтеке кыялымда жок. Бардым, баягы Элмирбек агай аябагандай жумшак. Айтсак деле ий бали, айта албасак деле ий бали деп ошо коштоп сүрөп жүрүп ушул Элмирбек устаттын артынан, Ажыбектин артынан негизи чынымды эле айтам, мен эми мында башынан мындай кыйын эмес, кыйынмын деп айта албайм. Ушул эки адамдын артынан колдоосунан, сүрөөсүнөн ушинтип калдык. Ырчылыгым болсо мурда кичинекей мен кичинеден ырдап жүрчүмүн, бирок элдин алдына ырдап чыккан эмесмин. Акырын ушу кезге чейин өнүктүрүп келе атабыз буюрса. Жакшы, анда Ажыга эми бир өзүңөн баштайлы. Бир термелерден. Рахмат. Жаңы жараткан термелерден дегеле ушу Туганбай ата айтып калчу эле бизге. Акындык ал өзүнчө, айтыш өзүнчө. Анан терме жараткан бул акындын жетилип калган убагы, термени жаратканга да аракет кылгыла деп. Жаңы эле баягы сыязы кургай элек дегенде, сыры кетелеп комуздар экен да. Жанагы жаңы кыз менен жаңы комуз уят кылат дегендей үз жан кетип атат. Анда улуулардын термесинен баштайлы агай. Чоңду атабыздын кези келгенде деген бир керемет термеси бар эмес беле. Ошону чаманын келсинче аткарып берейин да. Gezi gelgende kazı gertibi jal
ошо чала bir куруп ойган жерим Gezi gezimge gelgende içip gidege bulkun top jorgo mindege julkun top hatan taylago tömündep gezi gezimge gelgende azaptar tübe göjürdük gezi gezimge gelgende su taşıdıge çakallap tezekterdige çakallap ыйлап жүрдүгөң аталап гези кезиңе келгенде күндө көрдүгө тарпактап сөз айта албай жалтактап араң жүрдүгө жан сактап гези кезиңе келгенде бий болбоппуз мал сактап гези кезиңе келгенде ошо бактык деп калдык талсактап Karının sözünü jattap öt, sunu geçpeye yattap öt, dosundu jodunu saktap öt, akılın tavı kutulsan, düşmandı jolgo taştap öt, merim kesedinge yorugun, baldar mekendin jügün aktap öt. Ey barakallah. Gezi gezinge gelgende şamal bolup yarılda akkan sudayı şarılda iştin jayırgı bolboso bolbos işkegi tarınba kayrat güçtüne barında balдар kaптаган өрттөй жалында Sağı yukkanda bikeştin gözünge koyulup akınдар mındağı geldi dep ayıl kalbayı çoğulup çanaştaptımızı cilalıp süt emgen bozunu soyulup gezi gezini gelgende manas aytığı bakırıp manasçı var bunu mında dep bilim birliğine çakırıp men turgan kezdеги başkakın ырда чембеси батынып бүтүн угуби турчеле ошоң адамзат жана макул Barakelde kara. Çoğunda tavsiye bir odarıp koydum mınaki. Karaçı gezi gelgende degen ne degene? Geremet uluz halkarların her bir termezi özünçe bir savak eken. Ana ne macike uşul buljakta ayçışta jürüp aljakka barganda, aljaktaganda ayçışlar ötüp turabı. Bizde Balançanın marekezi, Tükünçünün marekezi, momundayda ayçışlar ötüp atpayбы? Oşonda olup, oşol taraptagı биздин ушул телекөрөрмандарга бул жактагы 7 дуан элибизге бир айта кетсең ал жакта марекелер болобу, айтыштар бат-бат өтүп турабы, өтүп турса кайсы акындар бар, ошолордон бир элге айта кетсең. Рахмат, ал жакта маданий иш-чаралар аябай эле көп, мамлекеттин бөлгөн каржысы да көп. Өзүнүн президентибиз өзү баш болуп келип Манасты угуп ошол мамлекет таражалууга чейин Манас мураскерлерин колдоп, аны коргоп, ошону жайылтып дегендей. Жыл сайын ошол Кызыл Суу жергесинде эл аралык Манас майрамы болот. Бул жактан дагы манасчылар, өнөрпостор барып катышып кетип атат. Төкмөлүк өнөрү боюнча деле айтыштар бар, казак-кыргыз айтышы болот ал жакта. Ошол иш-чаралардан алыстабайбыз. Арбак катышып, болгон өнөрүбүздү элге көрсөтүп, элдин эрмеги болуп жүрөбүз. Жакшы, ошол жактагы азыркы акындардан, мурдагы акындардан бир атай кетсең. Мурда биз эми төкмөлүк боюнча Урай Тактак деген Урай деген агабыз улуу устат болгон ал киши ошол баягы жайлоодо малчыларга, жакадагы данчыларга дегенде ырдап, ал кишинин өзү
жаратып кеткен ырлар аябай көп экен. Болуп дагы ушу элдин ичинде элдин баягы кайсыл жерге барбасын ошол кишинин төрт сабыр табылат экен да. Ошондой таасири кененеки аксакал болгон. Андан кийин Дүйшөбек Бектур деген агаларыбыз азыр деле бар. Ошол далайлаган айтыштарда байгелүү болуп, бизге төкмөлүк өнөрдүн үлгүсүн көрсөтүп, биз эми башта ошолордун көрүп, төкмөлүктүн кандай экенин билип, анан бул жака келип, сиздей агаларды ээрчип, бул жактагы өнөрпоздордун жанында жүрүп дегендей ушул өнөрдү өршүтүп жүргөн чагыбыз. Жакшы, Гүлкайыр, мына обондор бар деп мына азыр эфирден сырткары сүйлөшүп турганда уктук. Деги эле обонго кайрылуу кандай болуп калды, обон чыгаруу? Бул деле эми эң алгачкы обон кандай болуп чыкты? Ушул жакта жүргөндө чыкты беле же? Бул жакта жүргөндө ошол мен деле ошол обончулардан таасир алсам керек. Ошол жакта жүргөндө Баянбайкелердин таасири, Баянбайке, Чылдызбек. Кичинекейден обондоп жүрүп, төкмөлүк ушул жактан башталган. Анда жакшы ушул обондордон угалам да. Биз мына телекөрөрмандарга бир Гүлкайырдын бир обондорунан сөзү, обону атын айтып Сүйгөн жарды келет ырдагым деп. Онун сөзү Эсен Турап ушулунун ким эле болбосун, эч кимди сүйүүсүнөн өксүтпөсүн, баарыбызга чын сүйүү жар болсун. Жаштыгымдын таптым акыр ыргагын, өргө тарткан өмүр менин ыргадан. Айдай сүйкүм сымбатым келет менин жыргагым, сен жөнүндө жаштыгырын келет ырдагым, сен жөнүндө жаштыгырын келет ырдагым. Жатат менин жаштык кырдалым, өткөргүм жок анын таттуу кырдалын. Мен да билген обондон, сен да билген обондон, баягың эски обонду келет ырдагым, баягың эски обонду келет ырдагым. Nazik sükün sımbatım, көңүл түшкөн ай чырайлыгын батым. Элдер мейлиң ырдасын, билгенинче сындасын, сүйгөн жарды келет ырдагым, сүйгөн жарды келет ырдагым. Bilgen obondon, sen da bilgen obondon, bayagın eski obondu kelet ırdagım, sүйгөн jardı kelet ırdagım. Рахмат. Шол чыгармачылык эргүүлөр боло берсин, обондор жарала берсин дагы, жаңы обондор бүтүндөй кыргыз журтуна, дүйнө журтуна тарала берсин демекчибиз. Анан эми ажыке ушул өнөр деп атабыз, өнөрдө жараткан поэзия дейбиз, термелер дейбиз, ырлар дейбиз. Деги эле ушул тармагы кандай болот атат ушул жагынан? Бир жыйнак чыгарайын деген ой максаттар барбы? Булардан топ-топ. Эми поэзия тармагына анча-мынча кайрылып жүрөбүз. Бир жыйнак чыккыдай эмгек чогул элек. Буюрса, мындан кийин аракет кылабыз деген ойдобуз.
баягы өзүң сөзүн жазып, Гүлкайыр чыгарып, ошентип эл шаркак иштеп отурсаңар топтолуп калат болуш керек. Бат эле Кудай буйрса. Буйрса, анча-мунча экөөбүздүн дагы чогуу чыгармаларыбыз бар. Жакшы, анда мына ушул Ажыбек менен Гүлкайыр келди деп бизде телекөрөрмандар көрүп отурат. Көбүрөөк ырдатып калсын, көбүрөөк ырын угуп калалы деп аткан болуш керек. Ажык анда кезек сага берели. Өзүң дагы бир аткарып жүргөн чыгармалардан, мына ушундай шаңкылдаган комустарды жасай бер жаратып. Анда Элмирбек устатыбыздын жан секетин аткарып берейин. Эй, баракелде. Жүткүнүп жетпес жүзүмбү сeket, жүзүмдөй сенин жүзүңдөн сeket, жүрөктүң ezген үнүңдөн сeket, капталдап ышкан карагат сeket, карагат сенин көзүңдөн сeket, кайманаң айткан сөзүңдөн сeket, өрөп күп жаштык өтөбүң аттың, өзүңдү көрбөй өмүрдөн сeket. Жаштығың бұл бір жаздағы көчөт, солғону солуй төскөдің өсөт, жаш сүйі деген чағылған ұчқын, өрт болсоң өрттөй төчкөнің өчөт, жомоктой өмір жолдогу бекет, келгендер келет, кеткендер кетет, кабылбайт кимге калтардай сулуу, калгандар калат, жеткендер жетет. Булактай үнүң эшилип секет, буралган боюң элестеп секет, булуккан жүрөк эзилип бирде, буркурап ием сен эстеп секет, жолоочу болдум жоголгон жолдо, жоготкон жазым келет деп секет, жашынгым келет жашоодон кээде, жашоомду сага белектеп секет, жашоомду сага белектеп секет. Жалында жалын жаш күнүм сeket, жайлообуз жашыл чак бүгүн сeket, күтүүгө түтү күйүттү билсең, күйгөн чак келет бак гүлүм сeket, өмүрдүн эң зор байлыгым менин, өзүңө болгон ак сүйүм сeket. Görüşpey жашап себебен себеп, көп анча билбей келемин сeket, чексизден өткөн кененим сeket, деңизден өткөн тереңим сeket, жүткүнүп жетпей тереңге сeket, жүдөдүм мынча мен эмне сeket, жүрөгүм менин өзүмдөн кетип, жүрөбү сенин денеңде сeket. Чаңкасаң суунун таттуусу кандай, чайкасаң уунун ачуусу кандай, көлдеген куунун арманы кандай, көрбөгөн иштин жалганы кандай, чөптөргө жаздын жамгыры кандай, чөккөнгө жандын жалгызы кандай, түндөсү түштө күндүзүң ойдо, түңүлбөй жашайм түпөйүл жолдо, жаным эле жаным жаным дейм сени, жалбарткан бойдон жашырып койбо, күлүк бир атта күмүштөн така, күлгүн жаш чакта күйүт бир башка, ай секет секет секетим дейин, ак булбул болуп сен турган бакта.
bilsең, адамдың адам сағынат білсең, кауқарың бір тең, көз жашың бір тең, көз барда дүйнө көрк берет білсең, қағышқан таштың ұчқыны түшсө, қалдайған тоқой өрттенет білсең, açılgan қалға жабылат секет, адамдың адам сағынат секет. Hakikat жашоо бар дешет бары, аңдап айт бирок неге айтат аны, бакыттың издеп кел айтат бары, байкап айт бирок неге айтат аны, аламды каптап кел айтат анын, агарган эмес карайган жагы, ырдаган ырдап жүрөгү канайт, ырдандан эч ким ала албай канат, бирөөлөр бизге табылбай калды, бирөөлөр бизди таба албай калат, бир гана менин сырдашым бүгүн, бир тамчы жашым тып эткен барак, бирөөлөр бизге табылбай калды, бирөөлөр бизди таба албай калат, бир гана менин сырдашым бүгүн, бир тамчы жашым тып эткен барак. Келді ажыке бар бол, еме дегеле мына ушуларды угуп атып, биздеги акындардын, ырчы оончулардын ырлары, чыгармалары ал жака жетип турабы, угазгарбы? Жетет да? Кандай ушу барган ырлар, кандай кабыл алынат, ушул боюнча айтып берсең да, кандай ал жактары? Бул жактагы ырлар кенен эле жетет. Ушул жактагы ар бир жаңылыктар biz жақта алып турат, эстрада тармагы болсун, айтыш болсун. Биз эми төкмөлүк ушул салт өндөрдө жүргөндөн кийин бул жакта кандай жаңылык болот деп бул жакта карап турабыз. Эстрада деле ошондой. Кандай аркылуу жетет? Кандай? Интернет аркылуу. Бизде TikTok дейбиз. Анан WeChat аркылуу жетет, салондору бар да. Бар эле жетип турат экен да? Бул кенеле. Жакшы, анда эми Гүлкайыр мына обондор мыкты экен, жакшы экен. Эми дагы бир обон өзүңдүн обоңан ырдабасаң телекөрөрмандар карап күтүп аткан болуш керек. Гүлкайырдын дагы бир обонунан угалы деп. Жакшы болот. Анда мен дагы эле сүйүрлөрүнөн келе берейинчи. Өтүнүш деп Дүшахан Байжан кызынын сөзүнө жазылган обонумду деп берейин. Түйшүк тарыткан түндөрдү бөлүшүңүз, кыйын болду эй сезимди жеңишибиз, боосун үзүп тушаган бул турмуштун келиңизчи мен менен тең ичиңиз. Açışat için bugün Engsey verem ey düynömdün bütündüğün Bosun üzüp tuşagan bul turmuştun Kıynalımdın sebebin düşündürün
ayınma. Bütü uypap yürekte sabır kalbay. Sağındım qoңay, siz meni sağınganday. Жерден барын кессем даңы разымын. Сизге қарай учайын жанымдарнай. Жерден барын кессем даңы разымын. Сизге қарай учайын жанымдарнай. Рахмат. Сонун ырлар экен. Мына ушуларды биздин радио телелерге жастырып, ошол жакка архивге сактатып койсоң жакшы болот. Бул жакта дагы эл журт угуп турсун. Анан ушул айтыштарда айтышка катышып, өкөңтүң айтышка барасың, айтыш болот деген да. Өкөң чыгып калганда кандай болот? Бир өкөң чыгып тамашалап сахнага чыгабыз. Бир тамаша окуялар болгонмундай чыгып калган учурлар чогуу. Şu азырга чейин тушташ элек биз сахнада. Кудайдын буйругу, ошондой эле кагаз кармап аласыңар да. Ал жакта деле. Ооба, кагаз менен. Бирок туш боло элексиң. Бул жакта жанагы үйлөнө элек кездерде туш болдук. Айтышпыз анча-мынча. Андан кийин туш боло элекпиз. Үйдө эле айтышып жүрөбүз. Кудайым өзү деле айтса керек. Эми үйдө айтышып атат. Электр менен айтышсын деп. Анан мындай да, ал жактагындагы мындай биздин телекөрөрмандарга бизде той көп. Тойго жетишпейт. Биринен бирине өтүп күндө той. Ал жакта той кандай өтөт? Тойдун шарты боюнча деле сурай кетели. Бизде маселен 6-дан 12-ге чейин, азыр 10-га чейин деп калды, бирок 12-1-ге чейин деле уланы өрөт. Эми ушундай да. Ал жактын шарты кандай? Той өткөрүү шарты, жол жобосу. Биз жакта эми бул жактан кичине айырмаланат. Бизде үйдө да болот той. Мурдакыдай. Бул жакта да мурда болчу деле. Бул жакта тойканада эле бүтүп атпайбы негизинен. Үйдө да биз кадимкидей ошол айыл тааныш билиш үйүнө келет. 2-3 күнгө созулуп кетет да, 1-2 күн. Үйдө болот, анан тойканада болот дегендей бир аз узун. Ошо өнөр болсо да кызмат кылыш үчүн бир күндү толук ошол кызмат кылат да. Үйдө жана аксакалдар ырдайбыз. Жарчылар. Комуз менен, аккордеон менен дегендей ырдап, анан тойканага барганда анан жанагындай жарайтып кирип, бийлетип дегендей. Ошондой айырмасы. Жакшы. Бир күн кеч болсо, бир күн ошол жакта, бир күндүк кызмат жакшы болот экен да. Жакшы. Эми убактыбыз дагы улам бүтөрүнө аз калып баратат. Дагы бир кезек берели. Ажой көзгөрөр, Гүлкайыр да бир ырда таланда. Сөздү да Гүлкайыр көбүрөөк сүйлөйт, ырды да Гүлкайыр көбүрөөк. Бара жазайт депмейсиңби? Көп сүйлөп, мен аз сүйлөгөнгө тоштандым өзүм. Ушул жерден көбүрөөк чарчатып алсам үйдө салам да. Эми жакшы, мына Гүлкайырдын обондору биздин ушул студияда жаңы чыккан обондор көбүнчө элге келип, мына язык ургайлык обондор деп ырдап элге жеткирип келатат. Биздин ушул элтер аркылуу. Анан өзүңдүн ошо чыгармаларың, обондоруңду көбүрөөк ырдатып калалы элге. Ушул мына көрүп аткан 7 дубан эл бизди ушул 50ден ашык мамлекет көрөт, Турцияда кыргыздар көрөт дегендей. Бардык жака Гүлкайырдын обону деп таанылы берсин. Жакшы болот. Адамдык кымбат жөнүндө деген жакшы чыгармамды аткарып берейин. Сөзү Болот Сейиттики. Adam emez kimgi valsale
adamı var adamday, adam olmak oңой emes ançele. Adamdın adamı var adamday, adam olmak oңой emes ançele. Adamlar oy karandar, adamdın adamı var adamday, adam olmak oңой emes ançele. Sulu emes sırtın boyap alsale, şordu emes japa tarsa kançele. Adam degen aşulardan sınalat, adam emes gözden nuru can sale. Adam degen aşulardan sınalat, adam emes gözden nuru can sale. Adamlar oy karandar, adam degen aşulardan sınalat, adam emes gözden nuru can sale. Kıyın emes elden alday alsale, nadan emes birde bilmey kalsale. Adamdıktın barkın jana balu bil, anı tura anık baykay alsak ne. Adamdıktın barkın balu bil, anı tura anık baykay alsak ne. Adamlar oy karandar, adamdın adamı var adamday, adam bolmak oңой emes ançele. Рахмат. Аптан баягы насият нускалуу жакшы чыгарма экен да. Бул дайыма ырдала турган элге чынында эле адам болуш, азыр адамдан чыккан айбандар көп. Жыланы жокпу адамдын, айбандын келген күлкүсү, адамдын жокпу түлкүсү деп барып атабыз айтып кеткендей, не деген бир керемет жакшы чыгарма экен сөзү да мону. Муну көрө келге дагы жайылыш керек экен чындыгында. Эми мына ушул билинбей убактыбыз соңуна келди. Силерге эркин микрофон берейин, жыйынтыктоочу сөз. Ушул элибизге, журтубузга өзүңөрдүн тилегиңер. Бар болуңуздар, ушу Ала Тоо жеринде жашаган калпактуу ардактуу эли журт өнөрдүн уясынан бизди түлөтүп учуруп, бизди таптаган эл, ошондой эле эл ичинде жашаган, өзүңүз баштаган өнөрпоз уста тагайлар, баарыңыздарга көгүлтүр экран аркылуу ысык салам айтабыз. Ден соолуктооруңуздар, биздин ушул өнөрүбүзгө өбөлгө болгон ар бир агаларга, устаттарга терең ыраазычылык, эл журтка рахмат. Ар дайым жакшылыктарда жолукканча сак саламатта болуңуздар. Ай баракелде. Кайыр. Мен деле ушул Ажыбектин айтканындай, эли журтка ынтымактык, тыныштык, жакшылык берсин. Ким кайсыл жерде жүрбөйлү, аман эсен жүрсөк болду. Анан келечектеги урпактарыбыздын акылы менен, инсабы менен, келечеги менен болсун. Дагы эле айтарым, сиздер менен кайрадан жолукканыма аябай кубанычтамын. Буйруса дагы мындан көп жолугулар болуп турсун демекчимин. Рахмат, баракелде, силерге дагы үй бүлөлүк бакыт, чыгармачылык, ийгилик каалайбыз. Баягы адам максат менен жүрөт, максат менен келет дейт. Келген ушул максатыңар жакшы бир ишке ашууга, чыгармачылык менен ушул жактагы көп өнөрпоз таланттар менен иштешип, чыгармачылык ийгиликтер арта берсин демекчибиз. Ойлогон тилектерге жете бергиле. Келгениңерге чоң ыраазычылык билдиребиз, бар болгула. Урматтуу телекөрөрмандар, биздин көрсөтүү соңуна келди. Кийинки көрсөтүүдөн жолукканча аман туруңуздар.